буктары бири узун, бири кыска болгон. Кичинекей төрөлгөндөн баштап эле кифосколиоз, S-образное искривление. Көкүрөк бел омурткасы S-образный болуп кыйшыйган. Ошо азыр жашы 20-га чыгып калды. Оорусу күчөп, 12-15 жашында жасаш керек элек. Жасалганга акчабыз жок, жасай албай, уже 20-га чыгып кетти кызымчы. Анан Россияга кайрылды. Новосибирскиде жасайбыз деген. Ал жака 1 миллион акча керек болчу. Анда чогулта албай 17-жылы. Анда да бара албай калдык. Азыркы учурда ошо бел ооруп, моюнда немелери кысылганда баштары ооруп, кан жетпей, кислород жетпей кыйналып атат. Баскан сайын бели абдан ооруп атат. Анан Турцияга да ошо врачтардан сурап билип кайрылсак, азыр операцияга 23 000 доллар сурап атышат. Андай чоң сумма да бизде жок. Ошо чогултканга шартыбыз деле жок, андай көп акча таба албай атабыз. Анан ошо эл журтка кайрылып жардам сурап жаткан убагым. Кызым деле азыр оорусу күчөп, басканда да абдан кыйналып атат. Дем алганда жана жүрөк, өпкө, бүт ичинде органдар кысылып атат да. Анан оорусу күчөп, даже аба жетпей калат басканда. Кыялымда ошо окуумду жакшы бүтүрүп, жакшы жерде иштеп, элдерге ушундай жардам бергим келет. Башка чет өлкөгө барып, саякаттап, башка өлкөлөрдү көргүм келет. Азыркы учурда ушу мен окуумда жакынкы ошо кесибимде ушу кичине оору кыйындатып коюп атат да. Күндөн күнгө мындай ооруп күчөп баратканын себебиненчи ошол азыркы учурда ошо айыгып кетсем деген ошо мындай мечтамда биринчи ошо мечтам болот. Роза Казыбекованын үй бүлөсү кайдыгер эмес жарандардан жардам күтөт. Ал кадимки эле адамдардай болуп, оорудан сакайгысы келет. Кыялында тубаса дартты жеңип, максаттарына жетүүгө умтулат. Анын оюн орундатууга сиз да салым кошуңуз, урматтуу замандаш. Иния Тергешева, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.